Быйылдан тарта бюджет тартыштык менен эмес 20 миллиард сом профицит менен аткарылат. Алсак салык кызматы быйыл 11 айда 225 миллиард сом салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйнады. Белгиленген план 3 миллиард сомго ашыгы менен аткарылган. 2022 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 18 миллиард сомго көп. Тагыраагы салыктарды жана камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо 2022 жылы 208 миллиард сомдой болсо, 2021 жылы андан да аз 144 миллиард сомду түзгөн. Ал эми 2020 жылы 112 миллиард сом, 2019 жылы 111 миллиард сом чогулган. Ал эми жыл аягына чейин бажычылар 95 миллиард сом чогултуу керек болсо, азыркы тапта эле биринчи жолу 100 миллиарддык чектен өттү. Акыркы 2 жылда бажыдан түшкөн жылдык кирешелердин көрсөткүчтөрү дагы өстү. Ага чейин коюлган план аткарылбай келген дешет адистер. 2017 жылга салыштыра турган болсок, дээрлик 60 миллиард сомго көбөйгөн. 2017 жылы бажы төлөмдөрүн жыйноодон мамлекеттик бюджетке болгону 34 миллиард сом түшкөн. 2018 жылы 40 миллиардка жакын, 2019 жылы 43 миллиард сом болсо, 2020 жылы пандемия учурунда бажыдан түшкөн акча азайып, ал 30 миллиард сомго жетпей калган. 2021 жылы бул көрсөткүч дээрлик 47 миллиард сом болсо, өткөн жылы 74 миллиард сомго киреше түшкөн. Мындай натыйжаларга жетүү салык саясатынын жана бизнес процесстерди жөнөкөйлөтүү жана тездетүү, өткөрүү пункттарында өткөрүү жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу, санариптик чечимдерди жайылтуу, контрабандага каршы күрөшүү, ошондой эле коррупцияга каршы күрөштүн натыйжалуу жүрүп жатканынан кабар берет. Демек, көмүскө экономиканын көлөмүнүн олуттуу кыскарышына жана өлкөнүн бюджетине түшүүлөрдүн бир топ өсүшүнө таасирин тийгизүүчү инструменттер натыйжасын бере баштады десек болот. Салык жана бажы төлөмдөрүнөн түшкөн каражаттар мыйзамда каралган чыгымдарга гана жумшалат. Алсак социалдык тармакты өнүктүрүүгө, инфраструктуралык, капиталдык салымдарга, айлык маяналарга бөлүнөт.